Облус жетекчиси Алтынбек Сулаймановдун пикиринде эки облус ортосундагы меморандумга кол коюлушу Ысык көл облусу үчүн жемиштүү болду. Эңириде Кыргызстан менен Казакстандын ишкерлери биригип Торайгыр айылында күн электр станциясын курууну чечишти. Казак тарап $300 миллион инвестиция салат. Биз жерди бөлүп ажыратып бергенбиз, трансформация кылып документтер бүтүп калды. Бул $300 миллион таза инвестиция. Күндүн нуру менен солнечный станция курулат. Кудай буйруса бул 1 жылдын ичинде ишке ашырабыз деген пландарды алдыга коюшту. Эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөдө үзгүлтүксүз жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр негизги ролду ойнойт. Буга ылайык ушул жылдын август айында Чолпон Ата шаарында эки облустун жетекчилери жана ишкерлеринин башын бириктирген форум өткөнү турат. Бизге негизги Алматы областынын көпчүлүгү биздин Ысык областында туризм менен көп карым каташтык кылат. Ошолорду жеңилдетүү, бизге да Ысык областына инвестиция тартуу, эки областын ишкерлерин бири-бири менен жолуктуруу, бири-бири менен бир чоң площадка түзүү боюнча чоң форум уюштурган турабыз. Кудай буйруса, ал Ысык областынын бизге жакында датасын белгилеп чакырган турабыз. Экономика илимдеринин кандидаты доцент Чынара Амантурованын пикиринде жаңы баскычка көтөрүлгөн алакаларды мындан ары дагы чыңдап кетүү керек. Өзгөчө экономикалык байланыштардын бир кыйла активдешүүсү, туризм, энергетика жаатындагы кызматташуулар облус экономикасынын өнүгүшүнө жаңы дем берип жатат. Азыркы убакта биздин президентибиз ушул инвесторлорго аябай жакшы инвестициялык туруктуу жакшы абал түзүүгө аракет кылып атат. Ошондуктан ушул бардык областтар ошол өзлөрүнүн маданий, руханий жактан жакшы нерселерин көрсөтүп, ушул туристтерди жана инвесторлорду тартууга аракет кылыш керек да. Инвесторлор көбүнчө ошо биздин баягы чиновниктердин кандайдыр бир тоскоолдуктарынан качып, ошондуктан башка жактарга, башка өлкөлөргө кетип калып атышкан. Эми азыркы түзүлүп аткан шарттардын негизинде мен ойлойм дагы жакшы иштер жасалат деген оюмдамын. Анткени эгерде ушул меморандум иштеп кетсе, анда анын келечеги жакшы эле болуш керек. Кыргызстандын Казакстан менен болгон байланышын чыңдоо максатында быйылкы жылы Түп Кеген жолунун курулушу дагы улантылат. Бул долбоор бир нече жылдан бери токтоп турган эле. Эдил Мелисбек, Алатоо 24, Ысык көл облусу.